Кымбаттуу студенттер, кыргыз адаби тилинин нормасы сабагынын лекцияларына, практикалык сабактарына мен бүгүн силерге кошумча обзордук материал сунуштамакчымын. Бул материалыбыздын аталышы адаби тил, анын калыптанышы тууралуу окумуштуулардын ой пикирлери деп аталат. Мындан көздөгөн максатыбыз биз тилчи окумуштуулардын ойлоруна назар салып, аларды талдап, кошумча пикирлерди билдиргенге аракет кылып барышыңар керек. Андан сырткары өзүңөрдө уникалдуу ойлор жаралып калган болсо, аларды да айтканга аракет кыласыңар. Экинчиден, буга чейинки алган билимдериңерди кыска бир фраза менен, бир сүйлөм менен айтканга көнүгөсүңөр. Мындан сырткары бүгүнкү таанышкан ошо окумуштуулардын ой пикирлерин өзүңөрдүн оозеки жана жазма кебиңерде шилтеме катары пайдаланганга аракеттенесиңер. Биздин тилчи окумуштууларыбыздын ичинен кыргыз диалектологиясынын атасы деп Болот Мураталиевич Мисалиевди айтып жатабыз. Болот Мураталиевич Мисалиев кыргыз адаби тилинин нормасы багытында бир топ эмгектерди жаратып, алардын негизинде төмөндөгүдөй бир топ ойлорго токтолот. Элдин тарыхын билбей туруп, тилдин тарыхын табуу мүмкүн эмес болсо, элдин тарыхын билбей туруп, элдин тарыхын изилдөө мүмкүн эмес. Кыргыз элинин өз алдынча улут болушу менен Совет турунда улуттук жазмабыздын пайда болушу жана туңгуч басма сөзүбүз Эркинтөө газетасынын 1924-жылы 7 ноябрда басылып чыгышы менен кыргыз адаби тили жана анын ар кыл фонетикалык, грамматикалык, лексикалык нормалары пайда болуп, элибизге таралышы менен анын нормалары калыптанып өнүгө баштаган. Адаби тилибиз пайда болгонго чейин кыргыз эли кайсы тилде сүйлөп келген деген суроону коет окумуштуу. Ага жооп катары өзү улуттук адаби тилди түзүүгө зарыл болгон негиз диалектлер ортосундагы жалпылык немак эле нечен кылымдардан бери жашап келаткан элдин башынан өткөргөн доорулордо жалпы элдик тили түзүлгөн болчу. Ошол орток белгилердин негизинде жалпы улуттук адаби тил түзүлдү. Адаби тилибиздин жалпы эле тилдин тарыхын изилдөөдө кыргыз диалектлери менен анын говору, анын фактылары, архив сыяктуу ролду ойнойт. Биздин оюбузча, жергиликтүү диалектлер адаби тилдин негизин түзүүгө кандай бүт катышкан болсо, алар адаби тилдин мындан ары өнүгүшүнө да биринчи кезекте анын бардык байлыгын арттырууга бүт активдүү катышып, ар бири белгилүү даражада өз үлүшүн берүү керек дейт. Мындан сырткары окумуштуунун жалпы элдик тилинин түзүлүшүнүн проблемасына карата адаби тилдин кээ бир маселелери, адаби тилибиздин диалектилик базасы жөнүндө, кыргыз орфоэпиясынын негизги принциптери, кыргыз адаби тилинин стилинин дифференциациялаасы жөнүндө, кыргыз адаби тили Улуу Октябрдын белеги, кыргыз диалектологиясы, тандалган эмгектер деген кыргыз тилине арналган эмгектеринде дагы мындай баалуу ойлорго токтолушубуз мүмкүн. Токтосун Керимбаевич Ахматов кыргыз адаби тилинин нормалары, кыргыз адаби айтымынын негиздери деген эмгектеринде кыргыз адаби тили Октябрь төңкөрүшүнөн алда канча мурун Пайдыбалдын оозеки да жазуу түрүндө да түптөй баштаган деген ойду айтат. Биздин колдо бар эмгектерге таянып, лекциялык сабактарыбызда окумуштуу агайыбыздын бир топ ойлоруна дагы токтолобуз. Бүбина Орозбаева. Адаби тил кеңири түшүнүктүү ар кандай жазма адабияттын тили, башкача айтканда коомдук, илимий техникалык, көркөм жана публистикалык жана башка адабияттардын тили. Ал эми тар мааниде бул адабияттарда учуроочу атайын профессионализмдерден башка жалпыга түшүнүктүү сөздөрдү ичине алган тил деп айтат. Бүбина Орозбаева академик өзүнүн кыргыз адаби тилинин жалпы элдик негизи жөнүндөгү эмгегинде кыргыз адаби тилинин нормаларына кенен токтолуп, анын грамматикалык түзүлүшүнө, фонетикалык түзүлүшүнө, өсүп өнүгүшүнө токтолуп бир топ маалыматтарды берет. Кыргыз окумуштууларынан сырткары биз орус окумуштууларынын дагы орус адаби тилинин калыптанышына кошкон салымдарын карап көрөбүз. Алардын бирөөсү Виссарион Белинский тилди түзүү эч бир мүмкүн эмес, аны жараткан ээси эл. Филологдор анын закондору менен системасын аныкташса, жазуучулар тилди колдонуу аркылуу чыгармаларын жараткан деген ойду айтат. Бул орус адабиятынын белгилүү критиги өзүнүн эмгегинде ошол тилдин орус тилинин өнүгүү маселелерине бир топ токтолот, ага карата өзүнүн маалыматтарын берет.
Виктор Виноградов. Адаби тил белгилүү бир элдин жазмасында колдонулган жалпы элдик тили. Ал расмий иш кагаздары, документтердин, мектепте окутуунун, турмуштун ар кыл чөйрөсүн камтыган байланыштын тили. Илимдин, публицистиканын, көркөм адабияттын тили, маданияттын бардык тармактарында байланыштын куралы катарында жазма жана ооз-өкү формасында колдонушун түшүнөбүз деген ойду айтат. Александр Ефимов. Адаби тил сөздүн кең маанисинде алганда адабияттын, көркөм адабияттын, илимдин, публицистиканын тили. Ошон үчүн адаби тил аталышын жана адабиятта колдонулган чөйрөсүнүн өз алдынчалыгын эске алышыбыз керек деген ойду айтып кетет. Шерба. Адаби тил бирөө жана баарысы үчүн, өздөрү жана башкалар үчүн керектелет. Ал эми диалекти өзү тараган аймакта белгилүү адамдардын чөйрөсүнө гана колдонулат. Адаби тилдин негизги белгиси монолог деп белгилейт Шерба. Бул аныктамага дагы биз түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Чындыгында адаби тилдин көбүнчө белгилерин монологдордон белгилөөгө болот. Анын биринчи ою менен экинчи оюнун бир топ шайкеш экендигин көрүүгө болот. Анткени ар бир адам өзүнүн жеке кебинде адаби тилдин деңгээлин, адаби тилдин колдонулушун, анын сакталышын ошол монологунда көрсөтө алат, бере алат деген ойду айтат. Максим Горький. Адаби тил жалпы элдик тилдин иштелип чыккан өзүнчө бир формасы. Белгилүү даражада жазмада анын нормасынын аныкталышы. Тил адабияттын негизги материалы, биринчи элементи. Башкача айтканда, тилдин түзүлүшү мейли лексика, синтаксис жана башка чыгармадагы образды берүүчү идеяны түшүнүүнүн ачкычы каражаты. Тилдин тазалыгы, тактык үчүн болгон аракет, анын маданияты үчүн болгон аракеттер. Максим Горький өзүнүн чыгармаларында адаби тилдин өнүгүшүнө өтө көп басым жасап, негизи ошол чыгармаларды, образдарды жаратууда дагы адаби тилдин мааниси өтө чоң экендигин баса белгилейт. Борис Николаевич Головин. Тилде колдонулган эрежелердин бардыгы адабиятта кабыл алынбаган жана закондоштурулган түрүндө коом жана анын бардык мүчөлөрү үчүн милдеттүү түрдө сөзсүз аткарылышы керек. Башкача айтканда, сөздүн колдонулушу, айтылышы, жазылышы жана басым эрежелери, сөздөрдүн өзгөрүшү жана алардын сүйлөмгө биригиши, интонация эрежелери адаби тилде норма катарында кабыл алынат. Тагыраак айтканда, адабиятта закондоштурулган эрежелер коом тарабынан кабыл алынгандыктан жана ага жол берилгендиктен аны милдеттүү түрдө сөзсүз аткарылыш жана туруктуу сакталыш адабиятта да, коомдо да, мамлекетте да көзөмөлгө алынышы керек деген ойду айтат. Окумуштуу Федор Петрович Филин ар түрдүү тилдүү улут тарыхта болгон эмес. Ар түрдүү тилдүүлүктү эки тилдүүлүк же көп тилдүүлүк менен чаташтыруу жарабайт. Белгилүү бир тарыхый шарттарда айрым бир улуттун өкүлдөрү өзүнүн тилин сактоо менен бирге башка бир тилде сүйлөшүшү мүмкүн. Азыркы көп улуттуу өлкөлөрдүн жашоосунда өзүнүн муктаждыгына ылайык өз эне тилинен башка да бир нече тилдерди, атап айтканда, орус тилин улут аралык байланыштын тили катарында өздөштүрүп алары да белгилүү. Эки тилдүүлүк жана көп тилдүүлүк ар кандай себептер менен көпчүлүк өлкөлөрдө гана эмес, ар түрдүү континенттерде колдонулары белгилүү. Филин Федор Петрович өзүнүн адаби тилге болгон, орус адаби тилинин өнүгүшүнө болгон бир топ ой пикирлерин айтып, эмгектерин жарыялоо менен төмөндөгүдөй жыйынтык ойлорду айтат. Пушкиндин доорунда орустун улуттук адаби тили анын ар кыл түрлөрү негизинен калыптанып бүттү деп айтсак болот. Элдик тил жана анын ар кыл каражаттары толукталып байышы адабиятта биротоло бүткөн деп айта алабыз деп ой бөлүшөт. Ошондой эле ал Далдын эмгегине, Шахматовдун эмгегине, Максим Горькийдин адаби тил боюнча эмгектерине токтолуп, алар боюнча бир түрдүү ой пикирлерди айтып кетет. Бул силердин ошол 5-6 лекцияларыңарда муну кененирээк маалыматты жиберген. Алишер Навои. Негизинен Алишер Навоиге келе турган болсо бир топ талаш тартыштар маселесинде айтпай кетүүгө болбойт. Анткени Алишер Навоини бардык түрк элдери өздөрүнүн жазуучусу катары эсептешет. Ошол эле учурда өзбек элинин жазуучусу катары да таанып жүрөбүз. Алишер Навои өзүнүн кыргыз, өзбек адаби тилине, түрк адаби тилине түздөн түз салып